Assalamu алейкум. Урматтуу менин каналымдын көрөрмандары. Бүгүн мен сиздерге дагы бир керектүү, балким кызык, балким өтө бир пайдалуу маселе менен чыгып отурам. Өткөндө эсиңерде бар болсо, коронавирус маселесинде биз чыкканбыз. Көпчүлүктүн ой пикири келип атат комментарийлерде, андан сырткарда байланыштардан билип атабыз. Туура бир маселе көтөргөнүбүздү. Жана ошол эле маселени уланталы дедик. Бирок башка өңүттөн, тагыраак айтканда башка маселесин, ошол өңүттөн башка маселени. Коомдук майданда ошол мен буга чейин бир да медицина маселесине кирген эмес экенмин. Билбейм, балким жөнөкөй эле керектөөчү катарда мен үчүн бир актуалдуулугун эл катары эле жүрүп билбей калдымбы, же убактым болбоду, же кадимки эле кыргыз биз азыр ден соолугубузга маани бербеген эл болуп калыптырбыз. Мен деле ошо элден болгон үчүн балким буга көңүл бурган эмесмин. Бирок өткөндө ушу биз чакырган адистин сөздөрүнөн улам дагы бир маселе өтө олуттуу экендигин түшүндүм да, ошону да уланталы деп сурандым. Бүгүн ошол маселени сиздерге атайын чагылтыруу үчүн ушу студияма чакырдым. Профилактикалык медицина илимий өндүрүштүк бирикмесинин кызматкери, медицина илимдеринин доктору, эпидемиолог Нурматов Зуридин Шарипович кайрадан бизде конокто. Саламу алейкум, Зуридин эге. Алейкум ассалам. Бүгүн мен чакыргыма келгениңизге мен ушундай бир ыраазымын. Анткени бүгүн да мындай бир өтө профессионалдуу чечмеленишти талап кылган маселе. Бул гепатит маселеси. Алдын ала биз сүйлөшкөнбүз. Бул маселени бүгүн биз сары оору жөнүндө сөз кылабыз. Сарык жөнүндө сөз кылабыз. Элде сарык деп коет, сары оору деп коет, гепатит. Мен силерде эле такыр маалыматым жок. Бул жөнүндө гепатит сарык экендигин мен бүгүн уктум. Мен гепатит такыр башка оору деп жүргөнмүн, чындап айтам. Сарык ооруну бала кезден угуп жүргөнбүз. Ошол жөнүндө бүгүн жалпы маалымат алабыз, Кудай буйрса. Эгер үлгүрсөк, балким эмдөөгө да киребиз. Менимче эмдөөнү өзүнчө кылганыбыз жакшы болот. Өзүнчө бир тема кылабыз. Анда мен карап туруңуздар, бүгүн эмдөө жөнүндө да эгер сөз болсо, демек мунун алдыда келечекте өзүнчө чечмелене турган көрсөтүү кылабыз иншаллах. Азыр келиңиздер, гепатит, сарык оорусу эмне болгон оору, ошол жөнүндө Кыргызстандагы эң мындай айтканда ушуну ыкыр-чыкырына чейин изилдеген алым кишинин өзүнөн угайлы. Зурдин аке, микрофон сизде. Сизде эле элдердин арасында бул гепатит оорусун сарык эле деп коет. Негизинен бул сарык оорусуну чакырган эмнелер? Муну чакырган өзүнүн вирустары болот, атайын вирустар. Аларды 5 түргө бөлүнөт да, А, Б, С, Д, Е деп 5 түргө бөлүп коет. Андан башка дагы вирустар бар, бирок алар ошол оорууну чакырабы, чакырбайбы, бирок оорулардан чыгып калат да, ошолордук. Алардыкы далилденген эмес. Сарыктын 5 түрү бар. 5 түрдүү вирус менен таркалган. Ошол жөнүндө сөз кылалы. Мен суроом орундуу эмеспи? Айырмалары эмнеде мындай бир сөз менен айтканда? Айырмалары алардын клиникалык өзгөчөлүктөрүндө, денеде өрчүү процесси, андан кийин алардын жугуу жолдорунда. Негизинен экиге бөлүп койсок болот да, ошо жугуу жолдору менен. Бул жугуу жолдору биринчиси гепатит А, гепатит Е деп коебуз. Бул экөө булганган суу, ошол вирустар менен булганган болсо, суулар, мөмө жемиштер булганган болсо, ошол вирустар менен, ошондой эле баягы кир кол менен тамакты жеп, ошондой санитария гигиенаны сактабаган учурларда ушул таркалат. Эми негизинен алып караганда ушул факторлор болгондон кийин ушул факторлордун үстүндө иштешибиз керек болот да. Бизде акыркы 15 жылдын ичинде ушул гепатиттин А түрү 60%дан жогору, 66% болуп калды, тагыраак айткан аныбызда. Төмөн өндөдү, көрсөткүчү ылдыйлады. Канча жылда? 15 жылдын ичинде. 15 жылда бул жана Советтер Союзу ыдырагандан башталган. Ооба. Убакыттан эң пик ошо болгон экен да. Ооба. Ошондо бул 15 жылдын ичинде ушундайга ылдыйга түштү. Ылдыйга түшкөндүгүбүз эмне дегенди билдирет. Бул деген жанакы эле өлкөбүздө ошол эле суу түтүкчөлөрү менен айылдарды камсыз кылуу, моундай эме шаардагы арыктан ичпей калуу, арыктан ичпей калуу, мурдагы пайноого жата калуу, ичмей жок дегендей, колду жуумай жок, же болсо мурда болсо колуңду таза сууга жууп туруп, идишти баягы арыктагы сууга жууп, кайра эле жугузуп алмай деген нерселерди
жерде элдер түшүнүп калды, ошоның үчүн мондай ылдыйга карап көрүңүздөр, ушу 2 эсеге жакын төмөндөп кетти. Эми булардын бардыгын салыштырмалуу түрдө билинет да булардычы. Ошол эле учурда Казакстан эмне болду? Россия эмне болду? Азыркы күндө көрсөткүчүбүз мурда биз менен бирдей болчу. Казакстандагы, Россиядагы 15 жыл мурда. Азыр Казакстан менен Россияга караганда биздики 45-50 эсе, пайыз эмес, эсе көрсөткүчүбүз алардан жогору турат. Алар эмне үчүн ушунчалык тез ылдыйга түшүп кетти көрсөткүчтөрү? Бир эле эмеси бар. Айтып коеюн, бул жерде Казакстанда Павлодар, анан Түндүк Казакстан областында 2 областта ушундай илимий изилдөө жүргүзүлүп, ошол жерде гепатит Ага каршы эмдөөдү жасасак эмне болот деп туруп элдерге жасаган. Эмдөө дегенде эмнени айтып атабыз? Вакцинациябы же прививкабы? Жок. Эмдөө дегенибиз вакцинация. Экөө бир эле сөз да эми. Вакцина менен вакцинанын сайуу деген сөз да. Ал деген ошол 2 областта жасады. Ошол жерде Татьяна Сурдина деген жетектеп, ошол окумуштуу жетектеп туруп айтты. Андан кийин бүткөндөн кийин ошол эле илимдин жыйынтыгыны эмне болду дегенди өкмөттүк деңгээлде угулганда, ошол жердеги казактардын айтканы боюнча, бизге тааныш кишилердин айтканы боюнча, Назарбаев өзү айтты дейт. Минфин акча таап бере аласыңбы? Себеби мына көрүп турасың, далилденип турат. Жасасак 2 жылдын ичинде ылдыйга түшүп кетет экенбиз. Десе жок, быйыл акчабызды уже бөлүштүрүп койгонбуз. Анда жергиликтүү акиматтар таба аласыңарбы десе табабыз. Анда болду. Жергиликтүү эменин бюджеттин эсебинен ушунчалык тез чара болду. Тез чара колдонгонун баса белгилегим келип атат да. Тез чара айтты илимдин жыйынтыгыны. Тез чара ошол эле моментте эмесе ишке киргизилип кетти да. Ошону менен казактар азыр бизге караганда бизден 50 эсе 50 эсе, процент эмес, 50 эсе. Муну дагы мындайраак элестетишибиз үчүн кандай көрсөтсөк болот 50 эсе дегенде? 5000 адамдан кое турган болсок, 5000 адамдан кое турган болсок, аларда 5000 адамдан 5өө чыгабы? Ооба. Бизде 5000 адам полный ооруйт. Ооба. 5000 полный ооруйт, аларда 5000ден 50 эле ооруйт. Туура болобу? Ооба. 5000ден 50 чыгып калат. 5000 адамдан 50. Бизде 5000дин баарысы ооруган кезде аларда 5000ден 50 эле ооруйт экен. Ооба. Ошондой болуп калып атат да. Эми бизде эмне кылсак болот? Бизге ушуга мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Кыргызстанда ушундай ишти чараны жасаганыбызга мыйзамдар жол берет. Мыйзамда жазылып койгон. Кандайдыр ушу алдын алуу эмдөөлөрдү жүргүзүүгө адамдардын өзүнүн каалоосу боюнча мамлекеттикпи же жеке менчикпи медициналык борборлордо эмдөөнү алса болот деп жазылып турат. Бул 2005-жылы өзгөртүү киргизилген. Мурда болсо бардыгы мамлекеттик мекемелерде жазылат деп жазылып калган болчу. Бекер деп турупчу. Азыр акылуу дагы деп койгонубузда бул баягы адамдардын укугуну биз жеңилдетип койгонбузда, кааласаң ал дегендей кылдырыптырчу. Эми буга эмне себеп болуп атат? Менин оюмча буга ушу биз өзүбүз медиктер күнөөлүү окшойбуз. Себеби баягы элдерге жеткизе албай атабыз да, баягы ишендире албай атабыз. Мен ошон үчүн албай жүрөм. Мен прививка десе качам. Ошого кантип жеткизебиз билбейм. Ошонун үчүн баягыдай журналисттердин, массалык маалымат каражатындагы иштеген кызматкерлердин бул жердеги ролу өтө чоң да. Ушу силер көбүрөөк жеткирсеңер ошондо жакшыраак болот беле. Анан эл дагы өзүнүн ден соолугуга баягы көртүрчүлүктө эле жүрө бербей кичине кайрыла турган деле убакыт келди да. Ошону карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө азыр Кыргызстанда жасалат. Бир эле жерде жасалат, бирок өтө баасы кымбат болуп атпайбы? 1,5 миңден 2 миңге чейин болуп атат да баягы эмдөөнү гепатит Ага караганда. Ал эми мамлекет эле ошол учурда ошого 10 миңден 15 миңге чейин бир ооруга кетирип атат. Бүт бардыгы официалдуу түрдө кетирилген акчасын бул мамлекеттик эмел, мамлекеттин кетиргенине ким күйдү да ким күйбөдү, бирок ооруган адамдын өзүчү.
өзү канча убактыны кетирди, канча ага барган, бирөө барып туруп аныга тамак алып барды, карап жатты, жаш балдар көбүнчө оройт. Аны жаш балдар ата-энеси бүт бардыгынын канча мондай эмесиге көңүлү бузулду. Ар балени издейт, ошо пит издейт. Ой, ар кандай нерсени кыстырма катары сурап. Ошо питтин эффекти барбы? Жок, таптакыр жок. Пит багып саткандар бар экен, ошол жерге барып бөтөлгөдө сатат экен, эффектеп бирөө 25 сомдон. Жок, ошондой нерселер өтө эле көп болуп кеткен, ал болбойт. Бит деген вирусту өлтүрбөйт. Бул жерде вирусту өлтүрө турган. Вирусту өлтүрө турган дарысы бит боло турган болгондо өкмөт бүт дүйнө жүзү таап аны иштетмек да. Бүгүн бит ошону жей дегенде өзү мындай сары болуп түшөт экен деп атпайбы? Жок, алга эме ишенбей эле коюңуздар, ал андан алыс эле болуңуздар. Ага жок. Эң негизгиси оорулуу баягыдай оор абалда болсо, ал больницага жатылат дагы, больницада жатып туруп мындай спокойно, тынч жатыш керек, жеңил тамак ичиш керек, суулуу нерселерди көбүрөөк ичиш керек, организмдин өзүнө мүмкүнчүлүк бериш керек баягы ооруду жеңип чыккан. Иммунитети ошону менен жеңилип чыгып кеткенге эң негизгиси ошол болуп атат да. Ушул эми гепатиттерден мен башка көп деле токтолбой кое берейин. Себеби эмне үчүн буга жана сырткы жугуш жолун айттык. Эми беркилеричи кандай жооп берди? Бул гепатит Аны ушуну менен токтотуп кое берели. Себеби бул гепатит Адан баягыдай өнөкөт болуп, сироз, рак болуп кеткендери азыраак болот да. Ошоның үчүн буларды токтотуп эле окшогон эле. Ооба, грипптен эми оорураак дейли. Анан эмесиге гепатиттеги өтмө дегеним да. Өтмө. Андан кийин эң оору бул гепатиттердин арасындагысы Б менен Д. Айрыкча экөө кош жугуп калган учурлары болот да. Булар кайсы гепатиттер? Булар жанакылар болсо эми энтеральный гепатит деп койсок, А менен Эсине. Ал эми кан менен жуга тургандары булар гепатит Б, гепатит С, гепатит Д. Ушул үчөөсү кан аркылуу жугат. Кан аркылуу жугат дегенибиз эмне? Бул табигый түрдө булардын жашоосу, жаратылыштагысы баягы жыныстык жол менен жугуш керек эле дагы, төмөнкү деңгээлде эле тура бериш керек эле да. Эгерде эмне деп коет, баягы никелүү аялы менен эле жашаган болсо бир киши, ошол менен өтө эле төмөн деңгээлде болушу, таркалыш бул бар жаратылышта. Табигый түрдө ошондой эле кете бермек да. Бул эми көбөйүп кетти. Көбөйүп кеткениге эмне болуп атат? Бул көбөйүп кеткени менин оюмча бул жаратылыштын буга берген эмесиге, биздин өзүбүздүн баягы жүрүш турушубузга берген реакциясы жообу деп ойлойм да. Эгер ошол эле ойдон болгондо төмөн болуп турат эле. Биз эмне кылдык? Биз деген бетибиз жакпай калды, косметологияны ойлоп таптык. Стоматология, медициналык бардык манипуляциялар, баягы гинекологдор, чач тараштар, толгон токойдон маникюр, педикюр деген ушулардын бардыгы. Анан эң негизгиси бул наркомания. Сайынып алып келди го, эң көп таркатылгандар ошолордукунда да. Ушулар бардыгы баягы мындайча айтканда адамдын эмесиге кыймыл аракети, мындай нерселерге шариатка туура келбеген эле нерселер да негизиненчи. Өзүмдүн караң, мен сизди туура түшүнсөм, демек биз бул вирустардын бир адамдан башка адамга өтүү жолдорун көбөйтүп бериппиз да. Көбөйтүп бердик, ооба, көбөйтүп. Каерден кан чыкса өтө берет да. Ооба. Туурабы? Ошо кан бир адамдан экинчи адамга өтүү жолун көбөйтүп бериппиз да. Ооба, өтүү жолун көбөйтүп бердик. Биз көбөйтүп бердик. Адамдар өзү баягы акылдуулук кылам деп отуруп көбөйтүп бердик да. Ошоның үчүн булар көбөйүп кетти. Ошончолук проблема дагы көбөйүп кетти да бул жөнүндөчү. Эми бул жерде проблемасын дагы бир айтып кое турган нерсебиз, бизде Кыргызстанда азыр элдерди карасаңыздар, эмне жөнүндө көп сүйлөп атат? Ушу медицина жөнүндөчү. ВИЧ-СПИД деп көп сүйлөп атат, туберкулез деп көп сүйлөп атат. Бир кезде малярия өтө көп деп, малярия боюнча да ошондой ызчуу болуп кетти. Эмне үчүн аларды көп сүйлөп атат? Себеби ошого баягы чет өлкөдөн келип туруп акча берип атат дагы, ушуга кара иште деп атат. Ошонун үчүн эле анан баягыдай көбүрүп жабырып бардыгыбыз анан ошонун аркасынан болуп кеттик да. Азыр бүгүнкү күндө эле мына саламаттык сактоо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар да. Ошолордун эле көрсөткүчтөрү боюнча гепатит Б менен С, туберкулезден дагы, ВИЧтен дагы проблемасы жогору болуп кетти. Анан эмнеге сүйлөбөйбүз муну? Эмнеге сүйлөбөйбүз? Себеби буга ошо чет өлкөдөн келген баягыдай акча жок. Ошонун үчүн эле сүйлөбөй атабыз да. Бул актуалдуу эмес. Актуалдуу эместей көрүнүп атат да. Чындыгында булардын актуалдуулугу алардан жогору, ашып кетти булардыкычы. Ашып кетти аларга карагандачы.
Гепатиттин актуалдыгы бардык туберкулездан да, ВИЧ-СПИДтен дагы бүгүнкү күндө жогору ашып кетти. Буга ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси да айтты. Биздин өкүнүчүбүз дейт бул дейт. Ушуга жанагы туберкулез, ВИЧ-СПИДке көңүл бөлгөндөй көңүл бөлбөй калдык. Бул биздин күнөөбүз деп атат да. Эми бизде Кыргызстанга кайталык. Кыргызстанда эмне болуп атат? Эми Кыргызстанда ушул гепатит Б, С, Д'лар жөнүндө токтолуп кетели да. Гепатит Б'га эң сакталуу жолуна өтөлү. Сактаныш үчүн буну 1999 жылы Жалал Абад, андан кийин Бишкек шаарында төрөт үйлөрүндө жаңы төрөлгөндөргө эмдөө жасадык. Андан кийин 90 жылдары. 99 жылы. 2000 жылы бардык областтык деңгээлдеги төрөт үйлөрдө жасадык. Андан кийин 2001 жылы саламаттык сактоо уюму тарабынан атайы буйрук чыгып, аны календар прививка календары деп коет. Ошо эмдөөнүн календары болот улуттук. Ошого киргиздирип коштук. Ошол жылы 2001 жылы бизде 57% эмелерди жаңы төрөлгөндөрдү бардыгына эмдөө жасадык. Ал эми 2002 жылдан баштап 98% жаңы төрөлгөндөрдүн бардыгына эмдөөнү жасап келе жатабыз да. Ушул ыктыярдуу болду беле же зордоо болду беле? Жок, бул деген эмесиге мажбурлоо деген. Эмдөө деген бул эмесиге ал убакта баягыдай адамдардан көп деле суроо деген эмесиге каршылык жок эле. Каршылык жок эле. Мамлекеттин деңгээлде эле ушул керекпи? Керек. Адамдарга түшүндүрүп туруп эле айтып, моунду жасайлы деп туруп келдик. Себеби эпидемиологиялык ситуация ошондой эле. Өтө көп жаш балдардын арасында ушунчалык цирроз көп, ушунчалык ооругандар көп болуп аткан да. Анан ошонун үчүн бизде эмне үчүн жаш балдардын арасында баштадык да. Себеби кээ бир мамлекеттерде баягы бой жеткен кезде баштайт, баягыдай бойго жеткен кийин баягы парикмахерскийге бара баштайт, анан кийин жыныстык катнаштарга бара баштайт, наркотиктерди сайынышы мүмкүн дегендей кылдырыпчы. А бизде бул баштагандыгыбыздын себеби жаш балдардын арасында эгерде гепатит Б болуп калса, 90% өнөкөт болуп калат. Хроникалык түргө өтүп кетет да. Ар кандай баягы цирроз болушу мүмкүн, башка рак болушу мүмкүн, ошондой да. Ошонун үчүн ошолордон баштаганбыз. Эми бүгүн ошондон бери азыр 17 жыл өтүптүр. Азыр 17 жылдын ичинде эмдөөнү алгандардын арасынан бир дагы киши Кыргызстанда ооруй элек. Бир дагы 2 миллион 300 миң Бирде сарык жок. Бир дагы гепатит Мен дагы бир жолу сурайм. 17 жашка чейинки балдардын, кыздардын ичинде бир да сары оору жок Кыргызстанда. Бир дагы сары оору жок, бирок бир примечание кылып койсок, эмдөө алгандардын арасында. Алгандардын ичинде. Бирок ушунун ичинде 4 учур катталды 17 жашка чейин. 4 учур кимдер? 4-өө тең эмдөөнү албагандар Кыргызстанда. Бул азыр инфекционныйга барсак сарык менен жаткан толтура балдар бар го. Балдар бардыгы А менен жаткандар. Негизинен балдар А түрү менен жаткандар. А түрү менен жаткандар да. Бул жанагы жубай жеп алган. Ооба. Суудан аяк бияктан жугуп ошолор. Б түрлөрү болсо жок. Ушул бул эң негизги факты болуп атат да. Бул бизде эле эмес. Ооруда эмне айырмасы бар? Бунун кесепетинде эмне айырмасы бар? Кесепетинде гепатит Б менен айрыкча гепатит Б'нын үстүнө гепатит Б жуккандан кийин үстүнө Д да келип кошулушу мүмкүн да. Гепатит Б болсо Д деген вирус келип кошулуп ооруй албайт. Ошонун үчүн могул жерде булардын дарылоо методикасы да, дарыланууда булар гепатит Алар баягыдай өнөкөттүккө өтүп кетпейт. Жакшылап эле покой берип туруп баягыдай жатып, эс алып, жеңил эме тамактарды жеп, дене өзү жеңип кетет. Өзү жеңилип кетет. Бул жерде дарыласак да айыгышпайт да, дарыласак. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда гепатит A'нын бере турган эмне, Б'нын бере турган эмне кесепети? A'нын кесепети, Эгер ушул татаалдашып кетсе. Анын жакшы жери татаалдашпайт, өнөкөт болуп кетпейт. Ошол ооруду, ошол вакытта. Бирок кийин дагы жүзүп алышы мүмкүнбү? Жок, бир жолу оорудуңбу, болду. Андан кийин өмүрүнүн ахырына чейин эмесиге иммунитет пайда болуп калат. Сарык болдуңбу деп бир жерге барсаң сурайт го. Боткинан болел деп. Сарык болду ошондо Аны сурап аткан болобу эми? Аны сурап аткан болот. Көбүнчө Аны дагы Б'ны дагы сурай берет бардыгын эле. Анан кийин тактап сурайт, качан оорудуң эле деп туруп, жашың качан ооруду дегенде ошондон алар өздөрү тактап. Б менен ооруса, Б, С, Д менен ооруса, Б менен Д менен ооруса, булардыкы дарылоо өтө кыйын болот.
1 жылда арылашы мүмкүн, 2 жылда арылашы мүмкүн, кээ бир учурларда өмүрүнүн акырыгача дарылоого туура келип калат. Андан кийин булар өтө көп баягы хрониктерди берип калат. 30% чейинки баягыдай цирроз болот, андан кийин цирроздон кийин рак болуп кетиши мүмкүн, ушундай болуп кетет да. Анан биз илим изилдөө институту болгондон кийин ушуну карап көрдүк. Баягы цирроз болгондордун канчасынын себеби эмне экен деп туруп, ошондо карап изилдеп көргөнүбүздө баягы 260 кишини изилдеп көрдүк. Ошонун 90% гепатит Б, С, Д'лар экен да. 90%. Ошону эле гепатит Б менен С'дан эле сактансак, биз баягы циррозду дагы көрсөткүчү ылдыйга түшөт эле деген ой. Мына гемодиализде ушуга алып келип атабы? Гемодиализде жатат. Алар көбүнчө баягы бу эмеси бөйрөгө ооругандардыкынан. Ага барбы тиешеси жок? Аралашып калгандардыкынан да. Каяка гепатиттин тиешеси барбы жок? Жок, ал жерде жок. Гемодиализ көбүнчө боору болуп туруп, эме сыялбак. Бул цирроз. Демек, цирроз рак негизинен болуп кеткени да. Анан ошондой болуп кеткенде анан дагы бир жерлерде айтып коюшубуз керек. Могу гепатит Бга эмдөө бар. Эмдөө өтө эффективдүү. Бул дүйнөлүк практика. Мисалы үчүн Америкада алып карай турган болсок, CDC деген организация бар. Ошолор эмдөө алгандардын арасынан бир учурду табалы деп 31 жыл илим изилдөө жүргүздү. 31 жыл. 31 жылдын ичинде бир орунду тапкан жок. Америкада 31 жылда Б, С, Д, Е жок. Только Б'ны гана. Б жөнүндө гана сөз кылып атабыз да. Бул өтө мааниси чоң да. Ошол эмелерде бизде мурдараак баштагандыгы үчүн эле Казакстан менен Россияларда дагы азыркы күндө гепатит Б'нын деңгээли бизге караганда 5-8 эсе эмесиге ылдыйла туруп калып атат да. Мааниси чоң дегенибиздин вакцинациянын дагы бир жери, эгерде гепатит Б'га каршы эмдөөнү жасап койсок, Д менен дагы оорубайт адам. Эмне үчүн? Б ачат экен да дарбазаны. Дарбазаны Б ачат да. Б'нын вирусу барып туруп баягы клеткаларга кирип туруп эмесиге ооруду чакыргандан кийин ошонун жардамы менен гана Д вирусу кире алат да. Д вирусу өзүнүн ошондой жөндөмдүүлүгү жок, баягыдай барып клетканын ичине кирип, анан кийин ооруну чакыра турганчы. Ошондо биз бир эле эмдөөнү жасоо менен гепатит Бга каршы, гепатит Б'дан дагы Д'дан да сакталабыз. Мына экөөсүнөн тең сакталдык. Эми ушул эмесиники 2002ден азыр 17 жылга чейин деп койдук. Эми дагы бир 12 жыл күтсөк, 30 жашка чейинкилер эч ким оорубайт. Биз 12 жыл күтүшүбүз керекпи? Азыркы оору аткандардын эң көбү бул 20 жаштан 29-30 жашка чейинкилер да. Ошолор 50%га 48-49%ды түзүп атат да, жалпы оорулардын ичиненчи. Андан кийинки эң көп ооругандар 30-дан 40 жашка чейинкилерчи. Алар болсо 22%ды түзүп атат. Муну карап көрүңүздөр, 70%дан ашыгы ушул эле эң адамдын баягы күйлүү күчтүү мезгилидеги адамдарды биз эмеден иштен чыгарып коюп атат да, бул гепатитчи. Ушуга көңүл буруп туруп карашыбыз керек да. Эми бул жерде кичине баягыдай эмесиге элдер дагы азыр эми Кудайга шүгүр, жашоо шартыны сиз деле макул болсоңуз керек, элдердики жакшы эле болуп калды. Кудайга шүгүр. Ден соолугуна Кудайга шүгүр дейиш керек. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ден соолугуна көңүл бөлө турган убакыт келди да. Эмне үчүн могул коңшум ооруп калды? Эмне үчүн мына азыр бардык жерде бар. Мына базарга чыгып көрүңүздөр, көчөгө басып көрүңүздөр, маршруткалардын ичинде, мечитте, жума намаздарга барганда көрүңүздөр, менин апам ооруп калды эле, могул киши ооруп калды эле, уну сактап калалы, бооруну алмаштырышка Индияга барыш керек деп алар калп айткан жок. Чындыгында деле ошондой болуп атат. $40,000 керек экен, $50,000 керек экен, $60,000 керек экен деп чындыгында ошолор алар барып ошончо акчаны таштап келип атат. Эгерде ошол кишиге биз эмдөөнү жасап койгонубузда, азыр коммерциялык баасы менен 600 болуп атат эле, 1800 болуп атат эле 2 ай мурда. 2 ай мурда биз баягы жогорку кеңешке чыгып, анан элдин баарына жаман көрүнүп, ушуну чындыкты айттык да, чындыкты айттык. Болуп атат ушундай деп туруп. Өкмөт дагы муну ошол жерде мен айттым, мына биздегилер дагы билет, медиктер да билет, эл да көрүп атат. Министр да билет, премьер-министрлер да билет, президенттер да билип атат, элдин баары эле көрүп турат, бирок эми ошого мындай кунт коюп туруп ушуну жеңсек болобу?
биз мону 95%-ны так эле кесип таштасак болот экен го дегендей ой келбей жатат да адамдарга. Себеби биз информацияны жеткизе албай атабыз, биз күнөөлүүбүз кайра эле. Анын үстүнө мен силер күнөөлүү дегенге кошулам да Зурдунеке. Мен бир жолу бир телекомпанияда мени бир дебатка чакырышты, ушу саламаттык сактоо министринин эмдөө боюнча бир департаментинин ДША бир ушундай билген адам окшойт. Ошол студиядан да эптеп мага түшүндүрө алган жок. Анан дагы бир жери бар да, биз мен катардагы адам катары суроо берем. Анан мен аябай таң калтырган нерсеси. Мун YouTube'дан көрсө болот ошол тасманы. Мен таң ал эжеке өзү калктагы абалды да билбейт экен. Мага таң калып сурайт. Почему они не получают вакцинацию? Жок, менден сурайт. Сизге дагы бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Өткөндө могу эмдөөнү дагы бир көрсөтүү уюштурабыз дедик. Ошондо изилдөө жүргүзгөндө мындай болуп чыкты да. Көпчүлүк эле мусулманчылыкка туура келбейт экен, ошонун үчүн албай атат дегендечи. Чындыгында изилдеп келгенде медиктердин күнөөсү да чыгып калды ал жердечи. Медиктердин күнөөсү эмне? Сиздин айтып атканыңыздагы жанагы сиз сүйлөшкөн киши бул эмдөө багытында иштебеген киши болушу мүмкүн. Өтө өзү жок, жана кагазында окumuş. Мынанча жазыла турган жери бар. Мисалы үчүн мындай деп коелу да, мисалы үчүн бир хирург деп коелу, эми биздин эмелерге адамдарга тийип кетпесин, бир өтө эмесиге онколог деп коелу, же башка бир өзүнүн тармагында академик болсо дагы, мындай олтурган жерде өздөрү чай ичип отурат го көпчүлүк. Мисалы үчүн 15 киши же болсо үй бүлөсү, достор менен отурганда, "Ой, сен неберелериң эмдөө алды беле?" десе, жок, билбейм, алгандыр же алган эмес бекен, көңүл бурбаптырмын десе, бул деген сөз бомба. Медик, академик айтып атат. Значит, жанакы эмдөөнү албай койсо деле болот экен да, булар деле маани бербей жатпайбы дегенге кетип калып атат да. Ал медик айткан жок эмдөөнү албагыла деп. Эмдөө маданияты жайылган эмес. Жайылган эмес да, жайылган эмес. Бирок диндин да тиешеси бар бери. Мисалы үчүн бизде, мисалы үчүн менден аябай көп сурайт. Азырга чейин бир күн айтып атпайм, 4-5 киши сурайт. Жумасына 4-5 киши сурайт. Кызды болдум эле, прививка алайынбы? Ажыке, уулду болдум, прививка ал деп атат. Мен жооп бере албайм даже, мен деле жооп бере албайм. Ошого эмнеге сурап атат муну? Эмнеге сурап атат? Шариатта көмөн нерсеге тыюу салынган. Ооба. Көмөн эмне десе, аябай көп ушактар бар. Эч ким жооп бербей атат. Мунун курамында коргошум бар экен, мунун курамында мына жана эмне сымап бар экен, ал мынандай экен, буну өстүргөн чөйрөсү арам чөйрө экен. Ошого жооп жок. Ошолордугу көпчүлүк эле туура эмес деп ойлойм. Анан кийин бир чети адамдарды эме сүйлөгөн учурда ушу жамандабай сүйлөйлү деп өткөндө түгөлбөй казакы айтты беле, ошондой мыйзам чыгарып койсо болбойбу дегендей да. Мындай да эмдөөнү азыр цирроз болуп, жана айтпадымбы, Индияга барып келгендерди эч кимге жашырын эмес, ошолдорго алып барган кишиге пайыз берет. Мына лабораторияга жөнөткөндө же аптекага жөнөткөргөндө биз өзү жалпы мамлекетибиз базар экономикасына өттүк го. Базар экономикасы деген эмне? Базарга чыгасың, эмне кааласаң кантип иши кылып акча тап дегенде, ошол жолу алып келип медиктерди да түрттү да, айлык азбы, анан лаборатория келип айтып атат, мага жөнөткөн, мен сага мынчадан берип турам деп коюп атат. Анан баягы ойлонуп туруп, айлыгы жетпей атат тигиге. Мен баары бир муну лабораторияга жөнөтөм, ушул лабораторияга жөнөтө берейин го деген сөздө анан пайыз келип чыгып атат. Ошондой эле дарыларды деле эме кылдырып атат. Тияктан деле өзү деле барып атат. Анан мен могул аптекага бар деп койсом, күнөө деле болбосо керек дегендей болуп атат. Ошондой эле механизм жана Индияда да иштеп атат. Индияга алып бардыңбы, бир кишини алып барсаң, элестетип көрүңүз, 2 кишини алып бар деп коелу, алар бирден алып барбайт. 2-10 чейин алып барат да, алар кишилерди алып барганда алар пайыз берет. Менин угушум боюнча 25. Клиент таап берет экен да. 25% берет. 2 киши алып барсаңыз 100 000 доллардан сизге 25 000 доллар нак колуңузга берип атат. 100 киши алып барсаңыз эмне болот? Индиядан келбей эле койсоң болот да. 250 жок, кайра келип атат да. Анан эгерде бул жерде өткөндө бир эме YouTube'га да коюп койдум эле. Доктор Хаустун эмеси ушу вакцинация жөнүндөгү. Эгерде ошолорду биз банкрот кылалы десек, жанагы адамдардын ооруп калгандыгынан жыргап аткандарды вакцинация алып коелу, алар банкрот. Алар банкрот болбош үчүн эмне кылышы мүмкүн?
акырын бир жерден таап туруп же болбосо жасалма жасап туруп дагы баягы вакцинация алсаңар бул жаман экен, бул өтө жаман экен дегенди бир группаларга ушундай таштап коюшу мүмкүнбү? Мүмкүн. Ушундай ушактарды таркатыш клиенттерди клиент иштеш керек. Могул ушундан эмдөөдөн кийин эле моундай болуп калды деп турупчу. Андай учурлар көп да, бул жерде доказательный медицина дегендер бар, биостатистика дегендер бар. Базар экономикасынын дагы бир шылуундугу ушу да. Жок ооруну чыгарып, аны элдин үрөйүн учуруп, деп өзүнө клиент айдаш керек. Ушуга токтоо, бул ушак, бул жалган деп чыга турган адам жок. Ушундай айда, ушунун үчүн эмесинике барып туруп, анан жана айтып келаттым эле го. Вакцинация 600дөн болуп атыр. Азыр жогорку кеңеште ар жакта эме болгондон кийин базар экономикасынын жакшы жери эмне? Элдер вакцинацияны ала баштайт экен деп туруп көрүп турат, башка бирөөлөр кылып атат, аныкы акырын жүрүп атат. Аныкы күчөп кетет. Мен да келип калайын деп туруп азыр массалык түрдө биз билгенден бери 6-7 компания вакцинацияны алып келип койду. Эмне болду? 2 айдын ичинде жанагы 600дөн азыр 250ге түшүп калды. 2,5 сапаты ошол эле вакцина. Состав курамы ошол эле. Курамы башкасы ошол эле фирма, ошол эле нерсе 2 эсеге 2 айдын ичинде түшүп калды. Азыр 250-300 сомго түшүп калды. Ойлоп көрүңүздөр, 1000 сомго жетпеген, 3 жол алат да мунун вакцинациясын, 1000 сомго жетпеген акча менен эмдөөнү аласыз, өмүрүңүздүн акырыга чейин Кудай насип кылсын, оорубайсыз. Эч кимге бала чакаңызга жугузбайсыз. Б-дан дагы кутуласыз, гепатит Д-дан да кутуласыз. Эң оор болуп аткан түрлөрү ушул болуп атпайбы? Гепатит Б, Д-чи. Турдун эке, мен кийинки биз экөөбүздүн жолугушубузда боло турган теманы азыр алдын алып сатып койбойн деп атам да. Гепатитти бүтүрөлүк эле. Азыр менде өзүмдө суроо көбөйүп кетти. Азыр мен суроо бере баштасам, бул бияк ачылбай калып калат. Гепатит өзү эмнеден чыгат? Булагы эмнеде? Айбандарданбы, өсүмдүктөрдөнбү? Каяктан келет бул нерсе? Бул гепатит бүгүнкү түрдө оорулуу адамдан гана жугат. Оорулуу адам. Чыгышы каяктан эле бул өзү? Негизи эле бул жаратылышта өткөндө бирөө сурады да, баягы ВИЧ-СПИДти бул лабораторияда жасап чыгарган бул вирусту дегендечи. Ошондо бир мусулман эмес эле америкалык эпидемиолог окумуштуу айтты. Ой, Кудай Тааладан башка эч ким эч нерсени жарата албайт тирүү жанды. Бул бар нерсе. Жана айттым го, өтө ылдый төмөн жерде деңгээлде болуп турган, бирок жанагы биз шарттарды түзгөнүбүздөн кийин таркап кетти дагы адамдардын арасында эле. Оорулуу адамдан со адамга жугат. Адамдын эле чөйрөсүндө. Адамдын эле чөйрөсүндө. Өзүнчө бир ореолдо жашап жүргөн нерсе, биз эшик ачып койгонбуз, көбөйүп чыгат. Көбөйөбү бул гепатит? Көбөйүү дегениңиз массалык түрдө болуп кетиши мүмкүнбү? Массалык түрдө жанагы шарт болсо, конечно, көбөйөт да. Шартты эл кырылышы мүмкүнбү ушундан? Эл кырылып жатат. Кырылып жатат эл. Канча адамдын Жок, мен айтайын дегеним бул жерде коронавирустай кырылып атат деп айтышып атпайбы? Мисалы, бир вирус келсе кырылып калат, же бактериологический бир курал кырат. То есть тар мөөнөттүн ичинде кырылыш мүмкүнбү дегеним да. Коронавирусту бүгүнкү Кыргызстанда бир коронавирус экен деп божомолдогон же болбосо подозрение кылган адамыбыз жок. Мен балким коронавирус деп туура эмес айткандырмын дегеле. Гепатиттики болсо, моундай распространенности деген түшүнүк бар да, жалпы таркалуусу. Буга мурда ооругандар дагы, анан ооруп алып, вирусту жуккандан кийин али ооруй электер дагы бар, инкубационный период деген түшүнүк бар да. Анан гепатит Сылар болсо бир нече жылдан кийин дагы оорушу мүмкүн, баягы жуккандан кийинчи. Ошолордун баардыгын алып караганыбызда 4,8%. Ну, грубо эсепке туура болуш үчүн 5% деп кое берелик. 5% элдин арасында таркалган да, 5%. 5% дегенибиз эмне? 5% дегенибиз 100 киши боло турган болсо, андан 5-өө, 1000 киши боло турган болсо 50, эмесе 10 000 киши боло турган 500, 100 000 киши болсо 5000, 1 миллион киши боло турган болсо 50 000. 50 000ди эми 6га көбөйтүп коюңуздар, канча болуп? 300 000 адам инфицирован. 300 000. Өтө коркунучтуу бул. 300 000. Коркунучтуу эмес. Өтө коркунучтуу.
Өтө коркунучтуу абалда бул. Ошону эми биз ушундай болбошун үчүн деп туруп ана жолуну айтып атпайбыз, эмдөөнү алышыбыз керек. Анан то есть бул деле кырылуу экен, бирок акырын бирок эл байкабай калган абалда кырыла берет көнүп экен. калганда баягы көнүп калган нерсесини көп сүйлөбөйт. Анан кийин бул жерде статистиканы алып карасак, баягы өлүмдүн көрсөткүчү гепатиттен аз болуп көрүнөт да. Эмне үчүн? Бизде ал система ошондой да. Өлүмдү каттаган учурда негизги себеби деген жазылат да ошол. Эмнеден өлдү? Эмнеден өлдү? Ошол жерде жазып коет. Цирроз, боордун циррозунан, рактан, боордун рагы болуптур, ошондон өлдү. Ал эмнеден башталды Ал жазылбайт? эмнеден башталды жазалбайт. Акыркы учурдагы 10 жылдагы көрсөткүчтү карасаңыздар, саламаттык сактоодогу бүт бардык эле көрсөткүчтөр ылдыйга кетип атат. Цирроз менен рактан башкасы. Алардыкы ылдыйга кеткен жок. Мунун 90% себеби бул жактан гепатит. келип жаткандыгы менен эч ким мындай анализ кылган жери жок да. Ошонун үчүн эмеси коркунучтуу болуп атат. Демек, караңыздар, эң көп көрсөткүч цирроз, рак, жана мунун себеби гепатит. Ооба. Жана гепатиттин эң оңой жолуусу 600 сом. 600 сом. 600 эмес, азыр 250 сом. 250 сом. 250 сом. Бирок ошону албай атканыбыздын эң мындай айтканда бир жолу ушакка ишенип отуруп алганыбыз. Ооба. Анан эң көп эмеси ушерп болгонубуз 1000 сомго жетпеген акчабыга вакцинация албадык, ооруп калсак 40, 50, 100 миң долларга төлөө. Бирок аны да мен о гепатиттен ооруптурмун деп ойлобойбуз. Ойлобойт, жок, мен ушундай болуп Аллах сыноо берди ушундай. Ооба. Ошондой деп туруп ойлоп калып атабыз да. Эми азыр мен дагы бир нерсени айтып кетип аткым келет да, ушу элге дагы айтып кетким келет. Могу биз саламаттык сактоо уюмунун дүйнө жүзүдөгү 3 жыл мурдагы маалыматы боюнча ооруну жугузуп алгандардын 5 гана пайызы өзүн ооруду жугузуп алдым деп билет эле. Азыр ушунчалык көп акыркы 2 жылдын ичинде каттуу эме аракет болуп калды, ушуну жоёлу дегендечи. Ошого азыр 20%га жетип калды. Бул деген эмне? Дүйнө жүзү боюнча ооруган адамдардын 20% жугузуп алгандардын, мен жугузуп алыптырмын дейт. 80% жүрөт алы. Кыргызстанда канча дейсиз? Кыргызстанда биз билбегени канча? Билбегени мен эмеден эле айтып койдум да, могу поликлиникага мен ушу гепатит окшоймун деп туруп келгендердикинин эле саны менен алып карасак, жугузуп алгандардын бул жактагы оорулардын баягы распространениясына салыштырып көргөнүбүздө 1% билет. 99% билбейт өзүнүн жугузуп алганын. Эмне болот? Мен бир барып текшерип көрөйүнчү деген барбы жокпу? Өтө аз, өтө аз. Жөн эле барып текшерилип көрүнөйүнчү дегендер өтө аз. Жана айтып убакыт жок да, анан баягыдай эмесиге. Ошого айттым да, жана эл Кудайга шүгүр, тобо кылышыбыз керек, бардыгыбызга үйүбүз бар, наныбыз бар, ар эмесиге барып ден соолугубузду бир карап коелу. Ошо каяка барат? Балким биздин көрсөтүүбүздөн кийин инсап берип, мен деле барайын мисалы. Бардык жеке менчик мекемелерге барса, лаборатория. Эмне издейбиз аларды? Барып туруп гепатит Б-га, гепатиттерге каршы анализ тапшырайын деп эле барыш керек. Болду. Кайсы лабораторияга болсо да? Кайсы лаборатория? Кайсын? Бардык. Азыр жана базар экономикасы ошолорду алып чыкты. 250 сомго мен гепатитке бир текшерилип коеюн. Ооба. Болду. Болду, барыңыз. Бизге барса, мисалы үчүн бизге барса, биз илимиздин институтта биз дагы ачып койгонбуз да, баягыдай козурашатын кылып турчу. 179 сом, 189 сом. 189 сомго барып туруп бизден 200 сом. 200 сом деп кое берем, мейли. 189 сомго анализдеп чыгарып беребиз да, булардыкын айтып коелу. Эми дагы эмеси кайсы куракта болсо дагы эмдеп алса боло берет. Кайсы куракта болсо дагы алыш керек, эмдөөнү алыш керек, ооруп калбайм деген үмүтү болсо. Эгер жок болуп чыкса дагы. Ооба, жок болуп чыкса, эгер бар болуп чыкса? Бар болуп чыкса, анда организмде өзү антителасы бар болот да. Ал оорууда кайра жукпайт, ал ооручу келип туруп. Демек, дене ага мындай айтканда ыкташып алган. Эми аны ал деле алса боло береби? Эмдөөнү? Жок, ага кереги жок. Уже кереги жок. Себеби баягы жана вакцинация ыкташуу да туурабы? Ооба, табигый вирус келип туруп, анда антитела пайда болуп калды да анда. Бирок андан жугабы башка бирөөгө? Жугат. Кантип ал жолун алат эми? Ал жолуну алыш эмесиге айтып атпайбы, өткөндө баягыдай коомдук уюмдар бар, ошо гепатит менен ооругандардын өзүнчө бир ассоциация кылып алышты, ошолор айтып атпайбы? Мен дейт, ой, рахмат ошолорго. Паркмакскийге барбайм дейт. Тишим ооруп атат, тиш доктурга барбайм дейт.
А эмнеге дебейсиңерби дейт. Мен гепатит Б менен ооруйм, мен уже билем дейт. Барсам ал жерден менден кийинки келген адамга жугузуп коюшум мүмкүн дейт. Инсаптуу экен. Инсаптуу. Аны билбегендер азыр айтып атпайынбы? 99% билбейт деп атпайынбы? Бирөө ар кимге жугузуп жүргөндүр. Андай болушу да мүмкүн. Бул айтпайсыңбы, көрүп атсың, тиши ооруп атса барбайт стоматологко. Ушуну билгендиги үчүн да ошонун үчүн элге маалыматты жеткиришибиз керек. Анан дагы бир нерсени айтып коем, ол гепатит С-ны мындан бир 4 жыл мурда эле оорусаң сен эми өлөсүң дегендей эле эме берип койчу да, намек берип койчу да докторлор делечи. Азыр 99% гепатит С менен дарыласа болот. Эффективдүү дарылары бар. Особенно мына Грузияга барып келдик. Аларда ар бир эме кишинин баягыдай уюлдук телефондоруна SMS жөнөтүп турат. Гепатит Б-га бекер анализ алабыз, эгерде эмесиге гепатит Б аныкталып калса бекер дарылайбыз деп ар бирине мамлекеттик деңгээлде ошондой программа кабыл калды. Эми бизде андай болушу кыйыныраак. Мына жөнүндө сөз келип калды ошетине. Максаттуу программа дейт, вирус оору гепатиттер менен Кыргызстанда 2017-22 ушул программада негизги стратегиялык багыттарды көрсөткөнбүз да. Көрсөткөнбүз, бирок бул жерде эң бизде жасалып келе жаткан эле жанакы жаш балдардагы жасап атабыз, ал аткарылып атат, толук аткарылып атат. Андан калганы баягы ушу гепатит С-га дары табуу деген, Б-ларга дарыларды сатып алып туруп дарылайлы дегендери, чоңдорго эмдөөнү жасайлы деген жерлери аткарылбай атат. Акча жок. Акча жок. Өзүңөр кылып алсаңар болот деп койбойсуңарбы? Жок, өзүңөр кылып алса болот деп айтып атабыз. Эми ал дагы жетпей атат да, жетпей атат. Өзүңөр кылсаңар болот экен, өзүбүз кылайлы. Анан мамлекет бир күн акча таап кылып алса, рахмат мамлекетке. Анан гепатит С боюнча да айтып коем, муну ошо элдерде эме ласковый эмес убийца деп коет да баягыдай. Гепатит С жуккандан кийин сизде эч нерсе пайда болбойт да. Сарысыңыз да чыкпайт, температура да чыкпайт, эч нерсе болбойт. Жүрө берет. Айрыкча гепатит Сга ошо мүнөздүү болот да. Барып туруп бул эмне кылат? Боордун клеткаларына ичине кирип туруп, анан ошол жерде баягы боордун өзүнүн аткара турган кызматыны бузгандан кийин анан кийин баягыдай цирроз болуп калат, же болбосо ошо өнөкөт болуп калгандан мен боорум ооруп атат деп барганда анан кийин лабораториядан текшерсеңиз ушу гепатит С чыгып калат да. Ошондой болуп атат да. Ошонун үчүн алдын ала барып туруп бардыгыңыздар ушу анализден өтүп койсо жакшы болот да. Эң сонун дарыласы барыш керек. Демек, биринчи эле лабораторияларга барабыз. Мен гепатитим барбы, жокпу, А, Б, С любойуна кара деп туруп 200 сом төлөйбүз. Гепатит Сны көрөбүз, Бны көрөбүз, Дны көрөбүз. Бар болсо сурайбыз, эмне кылайын, менден чыгып калды эми. Өзүңдү мындай чөйрөк ал, бирөөгө жугузба деп үйрөтүп беришет экен. Эгер жок болуп калса, раз вакцинацияны саябыз. Алда 200 сом. Дагы бир эмесиге элдерден башка дагы мындай эме бар да, кишилер бар да. Сообуз деген кишилер бар. Ошолорго кайрылгым келет. Депутат болом деген кишилер бар. Олар эми. Андан кийин мен аким болуп иштеп атам, элге кызматымды көрсөтөйүн, эл меникини бааласын деген кишилер бар. Андан башка деле мен элге жакшылык кылайын, меникини эч ким көрбөй эле койсун деп туруп, көмүскө түрдө деле келип туруп жардам берип кое тургандар бар да. Ошолорго мен айтат элем да, биз азыр ушундай мамлекеттик жанагы саясат менен акырын олтурсак 12 жылдан кийин баягы 30 жашка чейинкилерден кутулабыз. 22 жылдан кийин 40 жашка чейинкилерден оорудан кутулабыз. Ошону бүгүн кутулуп койсок болот. Мына республика боюнча ар бир могулду эмени мен силерге таштап кетейин, операторго дагы кийин көрсөтүп койсо, ушуну бир таблица кылып көрсөтүп коесуздарбы? Бардык эмеси ар бир жаш боюнча могул жерден калктын санын чыгарып койгом, андан кийин канчасы ооруп жатат, аны ошого ар бир жашка канча акча кетет деп туруп эмесиге могул жерге жазып койгонбуз да. Могул жерге анализге канча кетет, вакцинацияга канча кетет деп туруп. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, кичке эле жерден баштасак болот да. Мисалы үчүн сүлүктүү же болбосо Каракөл деп коелук, Каракөл. Ушулардын мэрлери элге жакшылык үчүн бюджеттери деле жакшы болсо, баягыдай вакцинаны алып туруп эле ушул жаштагыларга вакцинацияны поликлиникага алып келип туруп берип койгон. Бул жерде эч кандай коммерциясы жок. Поликлиникага эле берип кой, ошолорду контролдо дагы жасап туруп мындан да жөнөкөйрөөк кылбайлыбы? Зурдун экен. Мен жөн эле мына катардагы эле журналист катары айтам да. Ким 100 адамдын анализин мойнуна алса,
келип анализин тапшыртып бергиле. Ооба. 100 адам тегереңердеги жүр деп. Же болсо ошо лаборатория менен сүйлөшүп туруп андай сатып алып туруп купон. Мына бекер сага төлөп койдум, барып анализиңди тапшырып алчы бекерге. Фамилиясын берип кой лабораторияга алып. Жөнөкөй эле 100 адамдыкыны төлөп койдуң. Эч ким көрбөсүн, көрсө да мактансаң кел, мен мактап да берет. Мына 100 адамды кылды деп. Андан башка мисалы Эгер вакцинация алам десе 100 купонду берип кой, мына акчасын төлөп туруп. 100 купону канча? 2000 сом? Жок, 20 000 сом. Ооба. 20 000 сом. 200 адамды, мындай айтканда өмүр бою цирроз, муроздон кутулта турган бир вакцинаны алып берип коесуң. Ооба. Болобу? Ооба. Болот. Ошондой кылса да. Анан кийин мисалы үчүн ошондой эле нерселерди мисалы үчүн эми аттарын айтсак деле боло берсе керек. Мисалы үчүн Салимбеков элдин баарыга деле жашын эмеспи, бакубат киши. Ат башыны алып туруп, жалпы элге ушу 20дан 30 жашка чейинкилерге вакцинацияны алып берип коюп туруп, поликлиникаларга коюп койду. Бардыгыңар алгыла. Мына элдер, мен силерге кылган кызматым ушул болсун. Бул дүйнөдө да, о дүйнөдө да Алла ыраазы болсун. Ушундай соопчулук иштерин силер да ыраазы болгула, Алла да ыраазы болсун деп койсо болот. Ошондой кишилердикини азыр депутаттарга да айттык. Мамбеков да барып ушу таластан жасап берсемби деп да айтып атат. Башкалар деле айтып атат ар кандайларынча. Эгерде сизден убадаңызды алгым келет да, ким өзүнүн районуга толук вакцинацияны алып берсе, бир чыгарып берип туруп, башка элге баягы Россия чыгарып берем. Россия көрсөтпөдү. Көрөтүн, Россияда жүргөндөр, Америкада жүргөндөр, Кореяда жүргөндөр, Кыргыз элим деген патриоттор барго? Ооба. Кел ушуну кылгылалы. Мына мен мисалы үчүн Зурудин акенин сөзүнө мен бекерден чыгарып аткан жокмун, өзүм ишенген үчүн чыгарып атам. Мына элиңе жардам бересиңби? Кырылып атканыбыз ушундан экен. Мына доктор айтып атат, эң чоң эпидемиолог айтат. Россия тыбаны жасап туруп көрсөттү да, ошондой эле элге ишенич болуп да ошондо. Бул да ыктыярдуу, бул жерде ыктыярдуу. Ыктыярдуу, анан жана партияларда обязательно жок. Келесинде купондор тарат бер. Эгерде керек болсо, мына биздин кызматыбыз, мына менин студиям, менин тилим, кебетем или бой учурда. Ал оңой эле бул жерден эле алып туруп эле ошо вакцинациясын алып барып туруп эле ошо райондогу эле медиктерге эле поликлиникасына эле берип туруп, тапшырып, атайы өзгөртүп туруп эле мондай көрсөтүп коюп койсо болду да. Мына партиялар азыр барып атат. Кайсы жерде биз ушул партия могул райондук алдык, биз ушуну моундай гепатиттен оорубаганга биз миллиондогон долларларды бир байрак сайракка митингге кетиргенден көрө, ушуну жасап берсе, ушунун брошюрка, газета эч ким окубаган кагазга кетиргенден көрө, элге ушунчалык жакшы агитацияда болот. Зурнеке, сизге Аллах ыраазы болсун. Биздин убактыбызда келип калды. Гепатит боюнча менимче А, Б, В, Г деп мындай бир алфавитин айтып өттүк окшойт. Ариптерин айтып өттүк окшойт. Мен чындап айтам сизге, мен өзү Аллахка мактоолор болсун, дайым менин тегерегиме ушундай өтө пайдалуу адамдар бар. Мен сизге таазим кылып айтам. Чоң рахмат. Эл үчүн күйгөн адам экениңиз көрүнүп турат. Мен дагы бир көрсөтүүгө чакырайын. Жана экөөбүз сүйлөшкөндө эми эмдөө жөнүндө бир элге ачып берели. Мен дагы эле эмдөөгө бара элекмин. Өтө мындай интеллектим жеткен гана вакциналарды алдым балдарыма. Бирок баары кыжалатмын. Ушу 6 айда, 3 айда бир доктурга чакырып турат да. Эмнеге алган жоксуңар десе, ушу кулагым мына ушинтип турат. Эмне болуп кетет, эмне деп. Муфтияттан да бул жөнүндө көп жолу айтканбыз, алар айткан эмдөөнү докторлар айтсын, ошо докторлордун айтканы менен кетсин. Бирок деп туруп биздин Ханафи мазхабында моундай деп каралган. Ошондо 1, 2, 3 ушул шарттар болуш керек деп койгондо, ошолорду түшүндүрүп берсе. Эми ар ким өзүнүн колунан келген ишти кылыш керек бул маселеде. Мен үчүн биринчи маанилүү маселе, мен өзүм ынанышым керек. Жана мен сизден суранам, келиңиз дагы бир отурайлык. Балким биздин маекти көрүп башка бирөөлөрдө дагы суроолор болуп калат. Аларга да жооп беришке туура келип калат. Иши кылып, балким биз жооп бере албай калышыбыз да мүмкүн. Сиз жооп бере албай калышыңыз мүмкүн. Убалына да калбайбыз. Туурабы? Ошондуктан сизге чоң рахмат. Зурдун аке, убактыңызды бөлүп келгениңизге. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн мен өтүнчү мына көрсөтүүнү мен дайым эле көрсөтүүлөрдү мындай таратып койгула, бөлүшүп койгула деп суранбайм, бирок мен ушуну суранам. Ушул серияда көрсөтүүлөрдү бөлүшүп коюңуздар башкаларга дагы. Анткени өтө мындай бир маанилүү көрсөтүүлөрдүн бири деп эсептейм. Бөлгөн убактыңыздарга Аллах береке берсин. Кийинки көрсөтүүдөн дагы жолугушабыз ушул маселе боюнча. Саламу алейкум.